учурда ар бир ата эненин көйгөйү бул үйүндө баласы телефонунда да отурбайт, телефондон башы көтөрүлбөй эле, окууга такыр кызыкпайт, үйдөгү ишти жасабайт, анан бир нерсени айтсаң укпайт деле, кылбайт деле дейм, укпаган бала түшүнбөйт, анан төө десең бей дейт. Мурункудай биз баягы ата энебизди угуп дароо аткара кыла турган элбек бала жок. Атайын кылып ушул иштерди бүтүрөйүн деген кыз жок. Ушул боюнча чынында ар бир эне күйүп атат. Бул телефон деген бале болду деп атабыз. Телефон чыкпаса жакшы болот эле, тарбияда көйгөй болбойт эле деп атабыз. Бирок заманда бул биздин ааламдашуу же болбосо санариптешүү заманда буга биз таасир эте албайбыз. Башкача айтканда технология келип атат, телефон келип атат, телевизор, баары компьютер. Бул учурда биз кантип балдардын тарбиясын камдап калабыз деген алгылыктуу, конкреттүү иштерди билишибиз керек. Биз баланын табиятында ал чоң адамга айланганга чейин бир ата эненин чоң адамдын багытына, анын көзөмөлүнө, анын тарбиясына муктаж экенин эске алышыбыз керек. Балам өзү телефонго кирип кетти, өзү чыкпай атат, анан өзү окубай атат, анан өзү билип иш кылбай атат дегенде биз баланы чоң адамдай көрүп, андан чоң нерселерди күтүп атабыз. Негизи бала тарбияланат да. Бала башынан эмне кылыш керек эмес дегенди билбейт. Буларды биз кичинекейинен айтып деп ушул адеп ахлактуу, билимдүү телефонго берилбей ата энени угуп чоңойтконго шарт чөйрө түзүп беришибиз керек. Биз аны түзбөй туруп эле үйдө мурункудай эле эртең менен ата энеси ишке кетет, телефонду берип коет, мектепке жөнөтүп коет, мектептен келет да бала кечке телевизор көрүп жатат же телефон көрүп жатат. Баланын убактысын, баланын ички дүйнөсүн, анын тарбиясын, окуусун чоң адам киришип, эми бул да чоң адам апасы болуп калат да. Кайсы убакта келет, кайсы убакта эмне менен алектенет, кайсы курска барат, же эмне иш кылат, ал менен иштешиш керек. Андан башка эле жок. Мурун биздин убакта, биздин муунда, мурунку заманда бул табигый түрдө кеткен. Башкача айтканда бала үйгө келсе деле телевизор жок, эми телевизор жок учурда. Телефон деген жок, анан изденип, бир ишти кылып, бир нерсени жасап, ал табигый чөйрөдө мына табиятынын койнунда эмне кылсам экен деп анан реалдуу жашоодон чыга алган эмес. Азыр болсо аны азгыра турган, анын көңүлүн дароо бура турган телевизор 24 саат. Телефон 24 саат. Биз өзүбүз алып берип атабыз. Жана биз өзүбүз карабай атабыз. Балага жанагы бычакты берип коюп эле, бычак мисалы өтө пайдалуу, өтө курч, бизге өтө керек, бизге кесип курал катары керек. Ошол эле учурда ал холодное оружие, ал бычак бирөөнүн өмүрүнө кооптуу дагы биз жаш бала бар жерде бычактарды таштап кетпейбизби? Ошондой эле телефон баланын тарбиясындагы аябай курч бычак болуп калды. Жан дүйнөсүнө бычак, кайсы жерин кантип кескилеп кетет, каерде кесип атат, ал көрүнбөйт. Адамдын денеси жаракат алса көрүнөт. Жан дүйнөсү жаракат алып, анын тарбиясы бузулуп атканын биз билбей, кийин чоңойгондо билип, же бала качан телефонго өтө берилип кетип, андан чыкпай калганда, башын көтөрө албай калганда билип атабыз. Эми муну биз кантип алдын алышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек? Биз баланы күнөөлөгөндө такыр алыс болушубуз керек. Ар бир ата эне бала өсүп жетилип, өзүн өзү башкаруу жашына келгенге чейин ага жоопкерчиликти алыш керек. Бул өзүн башкаруу, бул 16, 17, 18 жашында бала эрктик, волевые качества дейт. Анын эрктик сапаттары ойгонуп, чоң адамга айланып, мен мына кесипти аламын, мен мындай жашаймын. Анан ал дагы мүнөз болуп түптөлүп, чоң адамга толук бойдон 21-22 жашында калыптанып бүтөт. Ушул убакка чейин балага дайым көзөмөл болуп, ага керектүү окуй турган шартта, жакшы тарбияла турган жана бул реалдуу жашоодон чыгып виртуалдуу дүйнөгө эмес, бул реалдуу жашоодо эмне кылышыбыз керек, ким менен кантип мамиле кылыш керек, ушулардын баардыгын көрсөтүп, практика кылып, балага сиңирип, машыктырып чыгышыбыз керек. Ага демек бир адам балек болуш керек. Бул негизи педагогика илиминин предмети, башкача айтканда педагог деген бул мурунку маанисинде баланы жетилеп жүргөн кул деп саналган. Демек эмне кылган? Мурун аябай кыйын адамдар же падышалар, цивилизация бул Греция жана Римде атайын балдарына атайын жакшы бир адамды бөлүп берип, ушуну окутасың,
жетилип бул жакка алып барасың, анан муну кыласың. Себеби бала муну жасашым керек, муну жасабашым керек, бул туура, бул ката деп өзүнүн эрки менен жасай албайт. Сөзсүз көмөк керек дегенди билдирет да. Ошондуктан азыр телефонго кирип кетти дегенден мурун сиз өзүңүз телефон алып берип койдуңузго. Анан баланын убактысына карабай эле телевизорду күнү түнү 24 саат коюп койдук го. Анан бала эмне кылат? Ошону көргөн нерсеге адамдын тарбиясы, баланын тарбиясы көзүнөн агылып кирет, угуп аткан кулагынан, анан сезип аткан үйдө мисалы кандай мамиле болуп атат, класста кандай мамиле болуп атат, туурабы? Баардыгы билинбеген абалда бул баланын аң сезимине, анын тарбиясына, жан дүйнөсүнө сиңет экен. Биз ошону ылгап, таза чөйрөдө, таза мамиледе, жакшы адамдардын арасында, жакшы достордун арасында болушуна шарт түзүп беришибиз керек. Ал үчүн биз биринчи баланын убактысын эртең мененден кечке эмне кылат? Ар бир ата эне баласы, кызы кайсы жерде эмне менен алек болуп атат, ким менен жүрөт, эмнени үйрөнүп атат, ушуну так билсе, анда мындай маселе чыга албайт. Мисалы менде деле 5 бала бар да. 5 балам кимиси каерде жүрөт, убактысын кантип өткөрүп атат. Алар чоңоюп кеткенге чейин мен жоопкермин да. Ошону күнүгө билип турушум керек. Мен аны күнүгө билбесем, бир күн эле уурулукту үйрөнүп алган. Компьютерге кирип ойноп кеткен. Анан аны бир ай эле теп койсом, ошол компьютерге бир клубка барып үйрөнүп кетиши мүмкүн. Мен билбейм, күнүгө бара берет. Жумушка барып келгиче 1-2 саатта үлгүрөт. Ушундай ата энелердин көзөмөлү жок болуп калгандан ушундай чыгып атат. Анан телефон эле телефон алып бердим. Анан курсагы ток, кийим бүтүн, керек болсо айфон алып бердим. Дагы эмне жетпейт деп. Балага адамдык мамиле, жакшы көзөмөл жана туура билим, туура режим жетпей атат. Бизде азыр бала тарбиялоодо ар кандай багыт менен кетип атабыз. Бир чети биринчи баштасак мына детоцентризм деп коет. Баланы үй бүлөнүн жашоонун чордонуна коюу. Балам жыргасын. Балам эч кыжалат болбой, эч кыйынчылык жатпай, мен убагында велосипедим жок чоңойгон. Ушул эч кемтилик көрбөсүн, жыргап жашасын. Бул туура эмес. Бир отол эле баланын каалаганын берип койгонубуз туура эмес болот. Ошондо телефонда каалап атат, балам телефон деп атат дегенге болбойт. 3 жашка чейин бала телефон көргөнгө болбойт. Мээси бузулат. Мээсинин кайсы бөлүктөрү өнүгүш керек болгон учурда өнүкпөй калса иштен чыгат. 3 жаштан 7 жашка чейин 5 мүнөт. Себеби телефон деген нерсе бар. Аны көрөт, ушул көрүп эмне, телефонду бала таанып билип, любой нерсени балада предметтик таануу деген бар. Бул телефон экен ичине кирип көргөндү билиш үчүн. Муну ката берсек, андан бир сырдуу болуп кетет. 7 жаштан 11-12 жашка чейин жарым саат, 1 саат, бирок сиздин көзөмөлүңүздүн астында. Сиздин жаныңызда туруп үнүн чыгарып көрсүн. Азыр аябай кескиле өлтүрүп аткан, аябай жаман нерселерди балдар көрүп атат. Кыздар болсо уят, баягы адибаклыкка туура келбеген нерсени көрүп атат, биздин жаныбызда эле. Бирок үнүн өчүрүп койгондуктан биз эмнени көрүп атканыбыздан кабарыбыз жок болуп атат. Анан ал көрө берип, көзү үйрөнүп, норма болуп, кийин анан кызы уятсыз нерселерди айтса, мен кызым каяктан чыкты. Ушинтип атат го. Ал эмес бизге энелер келип атат, мен балам үйлөнүн десем, мен дейт, өзү бир жигитти алып келип үйлөнүп ушул эмне деген? Мен түшүнбөй атам, 22 жашка чыгып калган баласы, баласы менен сүйлөшсөк, баласы 5-6 жылдан бери эле ошону менен алек. Ал азыр интернеттен бири менен байланыша алышат экен да. Апасы шок. Бул каяктан пайда болуп, тамырлап уже гүлдөп аткан мезгили. Бала арткага кайтпайт. Убагында ушундай туура эмес маалыматка кабылып калган, аны кысып караган, кийин ага үйрөнүп калган, анан өзүнө көрөйүнчү деп ошол убакта оңдолбой калган. Анан анын багыты өзгөрдү, башка жолго түшүп кетти да. Ошондуктан биз ар бирибиз балабыз кайсы жерде эмне кылып жүрөт, эмнени көрүп атат, күнүгө эле карап, оңдоп түздөп турсак, бул нерсе жок. Демек, бир ата эненин бирөөсү иштесин макул. Айрыкча энелер ушунчалык көңүл буруп, баласынын көзүнөн, кулагынан кандай маалымат кирип атат, тыкыр ушундай көзөмөлдө туруш керек. Качан ал чоңоюп, анан жакшы адибаклыкта, жакшы мүнөздө болгондон кийин анан көңүл тынчса болот. Мен деле чоң кызымдын телефону бар, ал 17 жашта, бирок келели кечке жалпы республикалык тестке даярдоо менен алек. Мен текшерип турам, сурап турам, эмне кылдың? Бир аз эле карабасаң, түнү 2-3гө чейин бир сериал көрүп
калышы мүмкүн. Аны дароо биз токтотушубуз керек. Экинчи балам 8 класста, бирок ал президенттик лицейде окугандыктан алардын телефону алып салынат. Ага көңүлүм тынч. Үчүнчү балам 5 класста балама телефон алып берсем, ал телефонго алак себеп эле мектеп телефонун алып койду. Алардын мектебинде телефон берилбейт. 2-3 жолу кармалса телефонду алып коет. Ушундай тартип болуш керек. Үчүнчү уулум ал 3 класс ага телефон алып берилет. Менин телефонумда англис тилде ойнойт, шахматты ойнойт. Да бир нерселерди ойногонго мен өзүм жанымда тамак кылып атып уруксат берем. Атасы бербейт. Бирөөнүкүн алып качып кетпейт. Же чоң атасы бере берейинчи деп эркелеп берип койбойт. Мындайга мен жол бербеймин. Карап турушубуз керек. Анан 6 жашар кызым алга дагы 5-6 мүнөт менин жанымда аны чачын өргөнчө көрүшүм мүмкүн. Мен карап турушум керек. Ал эмнени көрүп атат. Дароо эле туура эмес кетсе, мен алифбеге кой, алфавитке кой, кызым деп оңдоп турамын өзүм азыркы учурда. Антпесек эле балабызды тактырып берчүдөй, анын тарбиясын уурдап берчүдөй болуп атабыз. Соц тармактар бул нейропсихологиялык билимдердин маалыматтары менен айтсак, соц тармактар бул адамды өзүнө үйрөтүп алуучулук же соц тармакка көз каранды болуп калуучулук эмнеден жаралып атат? Себеби адамдын мээси кайсы маалыматты алса, ошого карай үйрөнүп калат. Анан адамда эмоция деген бар. Биз бир кызыктуу нерселерге, бир кызыктуу тамаша окуяга же болбосо клиповое мышление деп атат го азыр. Тез-тез өзгөрүлүп, кадр өзгөрүлүп турганга үйрөнүп калат. Башкача айтканда, бул реалдуу жашоо өзүнүн нугунда кетет. Болгондо болот, болбогондо болбойт. Кээде биз күтөбүз, кээде кандай болсо, но табигый процесс. Ошол менен жашап келген. Бирок азыр биз ушуну бузуп атабыз да. Кандай десеңиз, биз каалаган убакта сериалды 1 ай көрүшүбүз мүмкүн. Же болбосо бизде көзүбүзгө маалымат кирүүсү тез-тез кадр алмашып, ар 4 сайын алмашып атканда ошого биздин мээбиз үйрөнүп калат. Чоң адамдын мээси үйрөнгөн, жаш баланыкы жөн эле көнүп калды. Себеби жаш бала эми түптөлүп, эң терең ойдон ала турган, анализ кыла турган, кээ бирки нерселерди ойлоп таап, өзү ойлоп табуучулук ушундай жөндөмү дагы орноп, өнүгүп өсүш үчүн жаш бала курагында бизде табигый чөйрө болуш керек экен. Андай болбосо адамдын мээси аз энергия кетирип, көп таасир алганга көнүп калат экен. Бул дофамин гормону менен байланыштуу. Нейропсихологияда адамга жарык жуук тез-тез алмашып, бизде тез бизге таасир калтыра турган фрагменттерди көрө берсек, биздин көңүлүбүз жана биздин мээбиз ошого үйрөнүп, анан бул жашоодо зеригип кичине отуруп калсак, телефонубузду издеп калып атабыз го, эмне болуп атат экен? WhatsApp'та эмне болуп аткан? Карап коеюнчу, Instagramга кирип кетебиз. Анан чоң адам өзүн дагы башкара албайт. Бул жактагы эмоционалдык, ар кандай эмоция, кыйкырып атат, бирөө жыргап атат, булар кака кетип атыптыр деген адамдын кызыкчан табияты, бул любопытство, ошол менен жетеленип кетип атат. Бул үчүн биз чоң адамдар өзүбүздү гаджетти колдонуудагы гигиена, экология деп коет. Биз экологично, бизге жаман таасир тийгизбеген учурда чектеп, биз ишибизге жараша, максатыбызга жараша жана бизге керек контентти көргөн, ылгабай эле аны сүрүп отура бергендик эмес, өзүбүздү башкаруу, убактыбызды башкарууга алып келип атат. Антпесек, бул соц тармакты дагы эң күчтүү психологдор менен түзүшкөн. Адам көзүн айырбай эле ушунан карап отура бере турган көп. Адамдын психологиялык өзөчөлүгү, көңүл буруусу эмнеге канча секундта алмашып турса, эч үзбөй көрөт. 4 секундтан алмашып кадр болсо, биз үзбөй бакыны көрүп барып, 2-3 саат жөн көрүп койгонубузду билбей калат экенбиз. Ушул жагдайды ар бир адам билиши керек. Балдарга бул терең ойлонбогонго, көзү менен эле көп нерсени көрүп калганга, көз менен алган маалымат менин бир эле бөлүгүн иштетет да, башка бөлүгү иштебей калуусун алып келип атат. Анан адамда мээси негизи жалкоо. Биз аз энергия кетирип көп нерсени алгыбыз келет. Бир нерсени жаратуу үчүн аны изилдеп, барып көрүп кылгандын ордуна телефондон эле көп нерсени билип алган. Башкача айтканда, азыр жасалма интеллект, соц тармакта үйдө бир нерсени аткаруу, андан ыраазычылык же өзүң ушунчалык жыргалчылык жакшы кылдым иш дегендин ордуна
бир клип көрүп алып, бир кино көрүп алып, ошо менен эле жыргап отурууга адам көнүп калып атат да. Бул көнүп калуу биздин психологияда, организмде бар. Аны адам өзү убактысын, өмүрүн башкарып калганга киришиш керек. Анан мен мындай эмне болуп кеттим, сустармак жаман чыкты эмес, адам өзүнүн аң сезими бар да өзүн башкара ала турган. Ошону иштетиш керек болот. Балдарда дагы ушул бар. Айрыкча өспүрүм курак мезгилинде баары телефон карап атат, телефон көрүш керек. Баары муну көрүп атат, муну көрүш керек деп ошол вирусный бир эмеге айланып кетип атат, адамды чочута турган, таасир калтыра турган, бир шок абалга келтире турган видеолор кетип атат. Аны дароо көрүп атышат. Ошону менен адамдардын баары кандайдыр бир маалыматтык көз карандылыкка келип калып атат. Ошону албаса мээсинде баягы дайыма бир сигнал берип үйрөнүп калган да, бир сигналдарды дайыма бир таасирлерди алып үйрөнүп калган. Телефон издейбиз. Телефондо эмне болуп атат экен, эмне жаңылык болуп атат экен деп анан үзгүлтүксүз эле баягы түрдүр отура беребиз. Ошондо эң жакшы вариант, мен мисалы бала тарбиялоо боюнча көрөмүн. Мен психология боюнча көрөмүн. Мен мына диний тармакта өзүм өнүктүрүү боюнча көрөм. Башканы көрбөймүн деген токтотуу, чектөө керек. Биз андай чектебесек, ал чеги жок. Анан 2-3 саат кетет, анан эмне кылганыбызды деле билбейбиз, эмне бул жака кирип кеткенибизди билбейбиз. Ушул гигиенаны сакташыбыз керек. Балдарга дагы ушуну сакташыбыз керек. Чоң адам муну ишке ашыра алганда гана баланы үйрөтө алат. Өзү кыла албаса, балдарга муну үйрөтө албайбыз. Айрыкча балдарда ушул агрессивдүү өлтүрүп аткан, сайып кетип аткан, канын чыгарып чачыратып кетип атканга үйрөнүп калып, балдар азыр өсүп келе жаткан муундан бир аз кооптуу нерсени күтсө болот. Себеби алардын ушул адамга жакшылык кылуу, адамдардын табигый мындай боорукердик сезим жок болуп кетип атат. Алар кичинекейинен табигый чөрөдө козуну көрүп, кичинекей мышыктын баласын көрүп, аны сону чоңойтуп, мурда ушинтип биз чоңойгонбуз да, атты карап, анан атты тарап, жууп, анан малды сугарып, чөп салып кой, ал кечке ачка калды деген мындай боорукердик, адамдык сапат табигый түрдө калыптанган. Азыр андай эмес, бир реалдуулуктан алыс эле бир комикстер алар менен өлтүрүп аткан, анан өлтүрсө деле ал өлбөйт, калып кете берет мындай. Ташбоордук. Адамдык эмпатия деп коет, бирөөнү түшүнбөй эле өзүнүн эле эгоисттик каалоолорун, нафсин ишке ашырып, ошону эле кылгым келет деген балдардын адеп ахлактык жана моралдык жактан аксап калышына алып келип атат. Ошого менин балам эмне көрүп атат, менин кызым эмне көрүп атат, мен эмнени көрүп атамын, сөзсүз маани беришибиз керек. Ал биздин мээбизге түздөн түз таасир этет. Телефондогу оюндар, компьютердеги оюндар канчалык пайдасы бар, канчалык зыяны бар? Бул оюндардын негизи балдарга пайдасы жок. Себеби биз табияттан канча алыстаган сайын бизде оорулар, психикалык же ден соолуктагы психосоматикалык оорулар келип чыгат, же адеп ахлактык, коомдогу жүрүм турумдагы ар кандай бузулуулар, балдардын мындай өзгөчө болуп калышы, кабыл алуусунун начар болушу, көңүл буруусун бир жерде топтой албашы жана эске тутуусунун начар болушуна ушулар алып келет. Негизинен бул оюндар чоң адамдар үчүн түзүлгөн, бирок балдарга атайын баланы өнүктүрө турган жана англис тилин үйрөтө турган деген багыттары дагы бар. Муну биз баары эле жаман деп алып чыга албайбыз, бирок компьютердик оюндарда балага өтө чоң чектөөнү коюшка туура келет. Биз баланы компьютердик же болбосо телефондогу оюндарда бир гана анын интеллектуалдык көңүл буруусун топтой турган, мисалы таблица Шульце деген бар. Ал жерде шахмат болушу мүмкүн. Кайра эле адамдын мээсин иштете турган, ойлонто турган, ошону таба турган баягы сөздөрдүн, сканворд, ушуга окшогон гана примитивдүү деп коет. Өтө катуу кетпеген, бирок баланын табигый көңүл буруусун өнүктө турган, эс тутумун өнүктө турган гана оюндар болуш керек. Мисалы, англис тилин жаттоо, араб тилин үйрөнүү, ошону биз дайыма көзөмөлдөп турушубуз керек. Бала дароо берки жака кетпеши керек да. Булардын зыяны өтө чоң жоготууга алып келет. Балдар тамак жегенде дагы телефон көрөт, ойноп атып тамак жейт. Бизге бир эне кайгылды, жалгыз эле баласы бар экен, ошо баласы үчүн турмуш да курбай калган, ушуну чоңойтоюн дейт. Россияда өзү иштейт, баласын багыш керек. Баласы келери кечке атышып, телефондо отурат, телефон жарабай, мага компьютер алып бер деп компьютерди атышып отурат.
окууга барып кел шашап ошо мына эси дарты оюп баягы оюнда да. Анан барып келип эле ыргытат да отурушунда апасы тамак келди ошону жеген бойдон кайра бул деген артынан жыюу тамак ашка ачы жактан келет апасына жардам берип өзүнүн идишин артынан жыюу деген жок да. Анан апасына күйбөй калган. Алып келбейсиң, мен курсагыбашты жебейм деп. Апасын сыйлоо, ата энесинин урматын жайына кой, жок андай. Бүт адамдык сапаттан чыгып, баланын көңүл буруусу бүт бул реалдуу жашоодон чыгып, оюн менен болуп калган. Муну көп ата энелер билбейт да. Бул коркунуч аябай оор жоготуу экенин билбейт да. Бул кандай десеңиздер, мисалы соц тармак, компьютердик оюндар азыркы наркотик сымал деген туура да. Мурун бизде алкоголиктер, алкаштар деп коет, мисалы алкоголизмге берилип кеткендер адамдык сапаттан бузулуп, ичип, жашоо кызыктырбайт, апасын деле тааныбайт, урматтабайт деле, бир тыйын таап, тирлик кылайын дебейт, өзүнө деле карабайт, ичкен бойдон жерде жатып калат. Ушундай абалга келип калат. Көз карандуулук, адам бул реалдуу жашоодон чыгып кетет. Ата энесин сыйлаш керек, эртең үй бүлө көтөрөйүн, жок андай. Ал бир гана ошо мээси азыркы учурдагы эле ошол дофамин алыш керек, ошоно кызык нерсе алыш керек, башка нерсеге кызыкпай бул жашоодон чыгып кетүүгө шарт түзүлүп атат. Балдар андан башка эч нерсе кызыктырбайт. Ден соолугу, анын эртең кандай кесипти алат, кийин кантип жашайт, жок. Алардын эч бири баланы кызыктырбай турган абалга ошол компьютердик, телефондук оюндар келди. Телефону иштебей калса дароо ыргытат. Апасына чабат. Интернет жок, башка телефон алып бер деп жинделик кылат. Ушуларды эми кантип арылса болот деген. Эми күнөөлөөнү издөө маселени чечпейт. Бирок биринчи себепчи катары ата эне. Ата эне жоопкер болот. Биз көзөмөлдө өсөк, ата эне өзү ошол нерсени токтотпосо, эч ким анын баласын келип токтотуп бербейт. Мамлекет мындай кылып атат, андай. Мамлекеттик деңгээлде мен дагы ушул сунушту алып чыгайын деп атамын. Мектептерге телефонду алып барбаш керек. Же телефон алып барайын, жеткенге чейин жеттиңби балам дейт. Баарын топтоп алып, ушундай тартип болуш керек, бир коробкага алып койсун. Сабак бүткөндөн кийин берилиш керек. Мисалы ошондой болгон мектепке берем мен балдарымды. Мен башка мектепке бере албаймын. Ал барып алып телефон кечке чукуп отуруп, кайсы бир бурчта бир оюнду ойноп отурса, мага туура келбейт. Акча төлөп болсо да азыр эми жеке менчик мектептерде бул ишке ашып атат да. Ошого атайын тандап бергем. Мен балама күйүп. Биз мамлекет тарабынан ушундай балдарга күйүп, телефондор алынсын, ушундай жалпы тартип. Телефон чыгып кетип атканда берсин, мектептен чыкканда кайда келип атасың, эмне дайының билиш үчүн. Башка учурда жалпы ар бир ата эне үчүн мамлекет тарабынан дагы тартип бир эрежелер коюлуш керек болуп атат. Анан мен балама iPhone алып бергенмин. Мен балам телефонуна тийбе, сенин анын айлыгың да жетпейт деген ата энелер да бар да. Ошолорго дагы мамлекеттик тарабынан мындай иш-чаралар же эрежелер менен иш алып барылбаса, алар дагы мугалимдерге баш бере берген. Кече эле мугалимди эки жакка чаап, мен баламды эмне кылдың деп кетти го бири. Чоң эле эжеке экен, тажрыйбалуу педагог, мугалим, интеллигент адам башка бирөөгө кол көтөрө албайт. Ал өзүн дагы коргой алып, баягы колуң неме кыла албай калды. Наркы ата эне келип, эки бетке чаап, ушундай биз мугалимдерди коргошубуз керек болуп калды. Антпесе эч ким биздин балабызга таалим тарбия, билим берүүгө каалоосу дагы, анан анчалык деле мындай күйүп бышканы болбой калышы мүмкүн да. Ошого бул жерде өзү токтотобуз. Анан балдарды үйдө сөзсүз телефон менен эмне кылып жүрөт, кандай болуп жүрөт, ата эне бошоп, көзөмөл кылбаса болбойт. Кичинекейинен тарт, бул кирип кетип атат, өзү чыгыш керек эле, өзү окуш керек эле, бала өзү телефонду коюш дегенди билет. Бала өзү билбейт. Бала чоңойгонго чейин сөзсүз биздин көзөмөлүбүзгө муктаж экен. Анан телефондо баягы контролдорду, родительский контролдорду койсо болот, бирок балдар бизден дагы эстөө болуп атат, дагы чыгарып алып атат да. Айласын таап алып атат. Ошого убакытты чектөө, бала менен сүйлөшүү эң жакшы бул биз адам болгондон кийин жандуу байланышка жетпек. Балдардан аз сурасаңыздар, атаң кандай болушун каалайсың деп биз сурам жолу жүргүзөбүз да. Атам эртерээк иштен келсе экен, бир жакка барып ойноп келсе экен, биз менен ойносо экен. Апаң кандай болушун каалайсың? Апам урушпаса экен.
бизге сонун бир нерсе бышырып берсе, биз менен ойносо, биз менен сүйлөшсө, ушул бала бир чоң нерсени каалап аткан жок. Ал бир биздин күчүбүз жетпеген, алыбыз жетпеген нерсени айтып аткан жок. Ал адамдык мамилени. Биздин убактыбыздагы телефонго кетип атат, WhatsApp'ка кетип атат, кассага кетип атат, отурушка кетип атат, анан той кылыш керек. Анан ушундай болуп атат дагы, бала өзү эле чоңоюп калат. Азыр ачка калган адам аз. Балдар ачка калып аткан жок, башка нерселер баары болуп атат, бирок баланын жан дүйнөсү ачка калып атат. Анан ал ачкачылыкты эмне менен толтурат? Ал телефондо кызык бир нерсе бар, телевизорду кечке коюп берип коет да, апасы кечке телефондо отурат. Андай болбойт. Мунун өтө чоң таасири адамдын мээсиндеги бузулуусун кийин көрүшөт. Анан өтө көп акча кетет муну оңдогонго. Кайра логопед, психолог, анан коррекционный педагог деп коет. Ушуларга аябай чоң мындай поток клиентов болуп калат да. Ошого эми макул, анда деле оңдоп алса мейли. Бул оңдолбой турган мээнин бузулушу болуп калганда, ал баласын эртең чоңойгондо өзү карыйт да. Баласын өзүн өзү бага албайт. Жанагы жолдогу алкаш сымал өзүн өзү эптей албайт. Ушундай бала чоңоюп калышын алдын алышыбыз керек. Азыр ойгонуп, ата-энелер бала телефонго канчалык берилип, эмнени кылып атат, реалдуу жашоодо бир нерсени кылып атабы, андан көрө бала атка кызыгып, жылкы багып, мал бакканы дагы пайдалуураак. Ушул жагын карашыбыз керек. Баланын ички адамдык, башкача айтканда жандуу өзүнүн Кудай берген талантын ачканга, кызыгууга шартты түзүшүбүз керек. Биз баягы жаман нерсени сүйлөбөй дегенден көрө, жакшы нерселерди сүйлөп, жакшы нерселерди кылсак, жаман нерсе өзү эле калып кетет. Үй аябай караңгы болуп атат, бул караңгылыкты кантип алып таштайбыз дегендин ордуна кичине бир жерге шам жаксак, караңгылык өзү эле кетет. Ушундай бала менен иштөө, балага көңүл буруу, сөзсүз ата-эненин бирөөсү баланын кечке эмне кылып атат, кайсы нерсени көрүп атат, ошо менен алек болуп. Ал деген баланын артынан түшүп алып, такымына ташталып, изилдеп, кемтигин таап жүрүш деген эмес. Баланы жакшы жактан кызыктырып, талантын ача турган болсо, телефон бул жакта эле калып кетет. Бала менен балача ойной турган болсо, телефон бул жакта эле калып кетет. Баланын досторуна оюн уштуруп, тууган урукта бала келип ойнойт, телефон бул жакта эле калып кетип атат. Ошону жандуу байланыш, кайра эле бул Кудай берген адамдардын бири-бири менен байланышын түзө турган болсок, балага түзүп берсек, анда бул соц тармак, телефонго байланбай калышат. Аябай чоң жоготуу болуп атат. Аны байкайбыз. Биз мисалы көчөдө, өзүбүздүн эле корообузда балдар топ ойноп, бири-бири менен ойногон эмес, баары телефондо отурушат. Демек баланын мээси бузулуп атат. Анын эми ушунча эле жаман жагын айтпаганда, жакшы жагы деле бар да, эмнеге бир беткей сүйлөйсүңөр дегендер да болот. Жакшы жагынан жаман жагы көбүрөөк. Себеби баланы ылгай албайт. Ал эмес, чоң адам буга кирип кетип аткандан кийин, кече жакында эле Америкада ушул Google жана Meta фирмасын TikTok, Instagram'ды сотко берип утуп алган иши болду. Бул менин ден соолугума, психикалык ден соолугума таасир эткен үчүн деп. Себеби аны азгыра турган ушундай нерселерди көп чыгарасыңар, силер ушуга өзүңөр мүмкүнчүлүк бересиңер, адамды аздырып атасыңар деп. Демек азыр башталды. Ошол нерсе балабызга деле биз TikTok азгырып атат, Instagram азгырып атат, YouTube'дан азгырып атат деп өзүбүз чеп койсок, же мамлекеттик деңгээлде деле чеп коюуга аракет жасашыбыз керек. Австралия мамлекети 16 жашка чейин балдар соц тармактарды колдонууга тыюу салууну баштады. Башка азыр Европа өлкөлөрүндө да 1-2 чыгып атат. Ошону биз өзүбүз кыргыздардын эле жумурай журтубуз үчүн жасашыбыз керек. Биз үчүн эч ким жакшы бир нерсени атайын кылып бербейт. Өзүбүз аракет кылып балдарыбыздын дени сак, психикалык жактан, психологиялык жактан ден соолугу тарабынан табигый өсүп жетилишине шартты түзбөсөк, ал бузулуп кете берет. Кесепетин өзүбүз көрүп калабыз. Жасалма интеллект бул биздин эле адамдын интеллектин ушунчалык укмуш жаратылганын, Аллах Таала бизге укмуш бир керемет интеллект бергенин көчүрүп алып, ошону жасалма кылып жасадык да, биз өзүбүз жасадык да, адам баласычы. Анан аны биз туура эмес болуп атабыз. Биринчиден, жасалма интеллект толук калыптанган адам өзүнүн ойлоо процесстери, өзүн башкаруу жана өзүнүн аң сезими менен жашоо кечире ала турган адамдарга
жардам берет. Башкача айтканда мен ушул мисалы балдар психологиясы боюнча программаларды түзүү ушул боюнча окуп өтөйүн десем мага 1 минуттун ичинде жасап берет. Бирок менде мурун өзүмдүн билимдерим бар, окуган, жаттаган теорияларым бар. Ошолорду эле мага бир тизмектеп калыпка салып берет, кошумчалап берет. Мага ушунун программасын кыскача түзүп бер десем, кыскача түзүп берет. Жок, узун көлөмдүү кеңири бер десем, кеңири берет, бирок баары бир кеңири бере албайт. Адамдын жеке өзүнүн көз карашы менен индивидуалдуу сонун кылып жарата албайт. Бирок мага бир структура салып берет. Ошол үчүн керек. Бирок жасалма интеллект балдар үчүн өтө кооптуу. Себеби бала кичинекейинен ойлоп, аны ойлоп таап, биз мектепте эмне иш аткарабыз? Бала мектепте тамганы үйрөнөт, окуу үйрөнөт, бир маалыматты экинчи сигналдык система деген бар бул. Биринчи сигналдык система биз мындай көрүп аткан нерсени эле кабыл алып атабыз. Экинчи сигналдык система көрүп аткан нерсени жазуу аркылуу окуп, андан таасир алуу. Мисалы, 1900-жылдагы ошол учурдагы үркүн учурунда адамдардын кыйналган биз китептен көрүп, анан азыр экинчи сигналдык система бул маалыматты ошондон алып атат. Бирөөлөр жазып кеткен. Ошол нерсени бирөө жазыш үчүн аны окуп, анан 3-класска келгенде баланы кайра айтып берүүгө үйрөтөт. Информацияны алыш бөлөк, маалыматты алып туруп, бирок аны сиз түшүнүп, ушундай болуптур деп айтып бергенге баланы 3-класста үйрөтөт. Анан 3-4тө пересказ деп коет, орус мектепте бизде кайра айтып, мына аңгемени окусуңар да кайда айтып бересиңер дегенден педагогикалык маанисі өтө күчтүү. Адам өзүнүн ойлоосун, баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, баякыны эске тутуп калып, эмне болгон кайра айтып берейин деп күнүгө ушинтип алек болуп атып, баланын ой жүгүртүүсү өсөт. Анан көбүрөөк, анан 4-класста 2 бет, 5-класста 3 бет берип коет. Барган сайын көлөмдү көбөйтүүдө. Ушул нерселерден улам 11-класска чейин адам өз ойлонгон, өз изденип тапкан, ошол нерсени анализ кылган. Бизде ойлоонун да процесстери бар. Анализ, синтез, индукция, дедукция, абстракция, обобщение, жалпылоо деп берилет да. Анализ кылганда биз чачып алып анализдейбиз. Синтез кылганда баарын чогултуп бир жыйынтык чыгарабыз. Индукция болгондо жалпыдан жекеликтен жалпыга деп, дедукция ушул ой жүгүртүүлөр адамда бар. Бул нерсе жаш балада дагы бар. Биз ушуну өнүктүрсөк, ошентип ой жүгүртүп калат. Өнүктүрбөсөк, ал менин бөлүктөр иштебей калат. Ушул нерселерди кылыш үчүн бала өзү окуш керек, жатташ керек, эске тутуп калыш керек. Эртең ошонун баарынан маңыз чыгарып бир дил баян жазыш керек. Булардын баарын ким жасап атат? Жасалма интеллект бала үчүн сонун жасап берип атат. Биз жасалма интеллекттен кошумча жаңа маалымат алыш үчүн балага иштетсек болот. Мисалы биз Инд океанындагы жарым аралдар десе, биз билбешибиз мүмкүн, эсибизден чыгып калышы мүмкүн. Интернеттен карайлычы, же болбосо ошол боюнча жасалма интеллекттен карайлычы деп биз билбеген маалыматты тактоо үчүн керек. Балага жасап берип, математикадан чыгарып берип, бул баланын мээсин иштетпей коюп атат дегенге алып келет. Иштетпей койгондо иштебей барган мээ акыры иштен чыгат. Ошого жасалма интеллект адамдардын, чоң адамдардын деле кыйла мээсине болгон көндүмдү азайтып атат. Биз деле калькулятор келгенден бери эсептей албай калганбыз. Жасалма интеллект келгенден бери ойлонуп бир нерсени жазбай калдык. Балдарга өтө чоң жоготуу анын мээси иштебей калганга алып келет. Ошого жасалма интеллект ChatGPT эң жөнөкөй баарына таралган. Ошондон эле математикадан сабак берди, тапшырма берди, балдар дароо телефонду чыгарылышын көчүрүп алат. Анда балага билим жукпайт. Азыр ошого мектеп системасында дагы ошол үчүн телефону жок, баланын мээсин иштеткенге атайын түртө турган шарт болушу керек болот. Ошого жасалма интеллект балдар үчүн кооптуу. Ал билимдерди алып, өзү анализ кылып, баарын таап, мисалы ошондой эле кандай кылыш керек деген көмөк катары жасалма интеллекттен алса болот. Көпчүлүк балдар андан эле көчүрүп коюп эле, жөн эле көчүрүп коюп атат, ал мээсине сиңбей атат, мээсине жукпай атат да. Ошондуктан билбеген ата энелер жасалма интеллект баланын билим алуусунда, жашоосунда, анын мээсин иштебей калуусуна алып келет. Аны чоң адам болуп, кайсы бир билимдерди алгандан кийин, анан кийин системалаштырыш үчүн туура колдонууга кайра эле бизде билим керек экенин тастыктайт. Себеби эмне жөнүндө жазыш керек, эмне деп
жасалма интеллектке дагы промпт деп коет биз так бизге кандай маалымат эмне деп жазып беришибизге карап сонун маалымат берет. Ал үчүн да биздин өзүбүздө билимдин мындай жугуму болушу керек, базасы, багажы болушу керек да. Аны мектепте жана китепте, башка нерселерде бала кабыл алыш керек. Анан ошол нерсени чыгарыш керек. Азыр башка өнүккөн өлкөлөрдө телефондон, компьютерден эмес, кагаздан, кадимки китеп дептерден окууга өтсөкпү деген демилгелер чыгып атат. Себеби ошол эле жакшы экен, естественный деп табигый түрдө окуп үйрөнүү. Ошого жасалма интеллектти балдар колдонуп атса, аны мектеп программасы болсо тыюу салып, өзүңүздөр көзөмөлдөп, жаңы маалымат болсо гана жаздырып, мисалы, ушул боюнча таап келгиле, мына боюнча жазып келсе жакшы. Анан математикадан чыгарып кел, физикадан чыгарып кел десе, анын ордуна бул жасалма интеллект чыгарып берип коет. Ошентип жүрө берет, экзаменге барганда баланын башында эч нерсе жок болуп калганын биз өзүбүз көзөмөл болуп түшүндүрбөсөк, бала оңоюнда тартып кете берет. Бул кадимки эле баңгизаттарга, алкоголизмге ушундай берилип кетип алып өскөндөй болуп калгандай эле мунун чыгуу жолдору да бир канча убакытты талап кылат. Айрыкча бала канча жаш болсо ошончолук чыгуусу оңой болот. Биз 3-4 жаштагы бала эми бирөөлө үйрөнүп калды. Бербей атат телефонду, алсам жиндилик кылып атат дешет го. Бала 7 жашка чейин 7 күндө телефондон агытса болот. Биринчи күнү жиндилик кылат. Себеби ал мээге дайыма бир сигнал алып үйрөнүп калган. Мээ кайра талап кылат, бербе деп. Бул ломка деп аташат го, кийин организм талап кылуусу үйрөнүп калган нерсеге. Анан экинчи күнү дагы маанайы жок жүрөт. Эч нерсе жакпайт, ата энеси айткан нерсе жакпайт. Үчүнчү күнү бир аз мээ эс алат. Уйкусу бир аз турукташат. 4-үнчү күнү анан мээси эс алгандан кийин ойгонуп, айлана чөйрөдө эмне бар? Эмне ойносо болот, ким менен сүйлөшсө болот? Анан адамга айлана баштайт балачы. Анан көзүнөн, кулагынан балага таасирлер келет. Анан мына жумшак экен, мына неме экен, анан дагы ким бар эле деп. Анан нерв системасы восстановление кайра калыбына келет. Анан 6-чы күнү анан апасына сүйлөп же атасына сүйлөө башталат. Анан 7-чи күндөн баштап анан мына тиричиликке, кайра жашоого бир аз киришип, өз убагында туруп, уйкусу канып, мен укум келбей атат же башка нерсе кылсамбы деген табигый баланын өнүгүүсү калыбына келет. Бирок сөзсүз калыбына келет. Муну биз чоң адам карап калыбына келтиргенге чейин чыдап турушубуз керек. Биринчи, экинчи, үчүнчү күнү өтө кыйын болуп, ушуп кетип, мушташып, апасына тамак жебей коюп, анан качып кетип, жиндилик кылып, уурунуп, беринип, ушундай болушу мүмкүн. Бул каршылык көрсөтүү мурунку эле абалымды мага бер деген норма. Бирок ушул учурда эмоцияга алдырбай, кайра сиз айткан агрессияга алдырып, мен сага жакшы болушу десем эмне болуп атасың деп кайра ууруп, андай эмес. Бул чыңалууну күчөтпөй, кайра барган сайын турукташтыруу, жайлаштыруу, нормализация деп коет, нормалдаштыруу керек болот. Анан барган сайын бала анан ойгонуп, анан өзүнүн мээси реалдуу жашоодо табигый түрдө өзүнө келет. Демек, мына 7 жашка чейин 7 күн деп атабыз. 14 жашка чейин демек 14 күн 1 ай болушу мүмкүн. Бирок туура иш алып барылса, эгер дали сыйкта ушуп кетип, ата энеси өзү көбүрөөк эмоцияга берилип кетсе, балага өчөшүп үйдөн качып кетип аткан, өзүнө кол салган, жана ата энесин коркуткан, манипуляция кылган учурлар болуп атат. Бул менен кошо ушунда психолог менен иштеш керек болот да. Баланын мүнөзү кандай, табияты кандай? Эрте эле багынып берчү балдар бар. Макул деп мына жумшагыраак. Аябай күчтүү, нар жагынан идиреги күчтүү балдар, эгосу күчтүү балдар болсо, алар көпкө чейин өчөшүп жүрүшү мүмкүн. Үйдөн кетип калып өмүр бою деле мисалы ошол боюнча ата энесин карагысы келбей калганга чейин жетип же эң жаман жоготуу өзүнө кол салуу, суицидтеги абалда телефон алып койгонго барыптыр, асынып алган, ушундай учурлар болот экен. Бул учурда абайлаш керек. Ошон үчүн бала канчалык жаш болсо, бала канчалык али бери өспүрүм кезге келе элек болсо, ошону токтотуп калышыбыз керек да. Анан ошондо арылтып алсак оңой болот. Бала чоңойгон сайын кыйын болот.
татаалдуу. Өстүрүң туракка келгенде такыр эле башка баланын өнүгүү этабы болгон болот дагы. Бирок психолог менен иштешсе мындан чыккан учурлар көп эле. Айрыкча баланын ушундан арылта турган чоң бизге жардам бере турган нерсе бул баланын жеке кызыкчылыгы. Мисалы бирини ошо телефонго берилип кеткен баласы өзү телефон алып берген экен, себеби жакшы окусун деген. Ал бала малды жакшы көрөт. Бир кулунду алып эле ошону тарап эле ким койсоң дейт, бул мал жиндиси болуп, тайнесине барып, анда окууну да унутуп калат. Ошого мен шарык алып келдим да, бул адам болсун, окусун деп, анан бак келгенге телефон алып берсем, эми мындай болот. Эмнеге кызыгат десем, эч нерсеге кызыкпайт. Бир эле ошо бир атка кызыкчу дагы, анан ошо менен жатып туруп тарап эле. Эң сонун малга кызыгабы? Телефондон эле арылса, бул мал ат болобу, кой болобу, телефондон пайдалуураак. Ал жаныбар. Ага кам көргөн бала кайра боорукерирээк болуп. Анан биринчи бала чоңоюшунда, биринчи телефондун арылтуусунда ушуну жасап, жарым жыл, бир жыл малдарга кам көрүү менен алек болсо, баланын мээси кайра калыбына келет, кайра мурунку абалы келет, кайра ата энеси менен мамилеси тикеленет. Анан бала реалдуу жашоого кайткандан кийин анан сүйлөшсө болот. Жанагы учурда бала сүйлөшүүгө да келбейт, мамилеге келбейт. Бир гана ата энем мага каршы, мени түшүнбөй атат, мага чек коюп атат деп ата энесине каршы чыгат да. Бала менен сүйлөшүп, анын канча күндөн бери ага байланып калганы, ошончо күндө анан өзүнө келиши биз билишибиз керек да. Анан ата энелер ошого сабырдуулук менен, көтөрүмдүүлүк, баягы чыңалуу болуп кеткенде, агрессия болуп кеткенде аны күчөтө бербей, кайра тынчтандырса, ошондо оор кесепеттерге алып келбейт. Урматтуу ата энелер, биз азыр балдарыбызды өзүбүз жебей жедирип, ичпей ичирип, анан келечекте бир жакшы инсан болсун деп элестетип чоңойтуп атабыз. Менде деле бала бар. Бирок азыркы заман кооптуу, аябай азгырыктуу болуп атат. Бизге билинбеген менен биз чоң адамга айланганбыз. Биз табигый чөйрөдө чоңойгонбуз. Биздин адамдык сапаттар калыптанган, адеп акылактык чектөөлөр, эрежелер коюлган. Бирок балдарыбызга ошол коюлбай калат. Биз бир отол эле заманга жакшы өнүккөн болсун, телефону болсун, азыр эми заман ушундай экен, андай болсо артта калат экен деп ойлобошубуз керек. Буларды баары бир адамдын акыл эси, аң сезими, баланын жашоосун ата энеси башкарыш керек дегенди эске алышыбыз керек болуп атат да. Биз өзүбүз мына курсагы топ, мына кийим алып бердим, мына мектепке бердим, телефонду эле алып бергил, кана өнүкпөйсүңбү деген туура эмес болуп калат. Балагыны жетелеп барып, курстарга алып барып, бул жака алып барып, ал жака алып барып, окутуп, ал жерде кызыкса алып кетет, кызыкпаса калып кетет, дагы башка алып барып издениш керек. Ошону бир чоң адамга айлантып, бир инсан кылып чоңойтуу бул чоң эмгек талап кылат экен. Ал өзүнөн өзү болуп калбайт экен. Көпчүлүк ата энелер мындай, балам жакшы болсо экен, кызым жакшы болсо экен деп эле мынтип куру эле кыял ойлоп коебуз да. Баарыбызда бар. Эч бир ата эне жаман болсун дейт. Бирок ошого керектүү, конкреттүү иштердин эмнесин кылдың? Эмне кылыш керек эле? Деп анын өзүнүн жол жобосун, эрежелерин билиш керек. Бул бала тарбиялоо эрежелери, педагогика илиминин бүт билимдери болуп саналат. Ошого ар бир ата эне баласы болсо, баласы чоңоюп жетилгенге чейин карыздар. Баланын акысын беришибиз керек, баланын тарбиясын беришибиз керек. Балага эң чоң биздин мурасыбыз анын мыкты тарбиясы экен. Ошондуктан ата энелер, баланын ден соолугу, убактысы, анын келечеги сиздин колуңузда. Сиз ар бир мүнөтүн, ар бир күнүн, ар бир саатын пландаштырып беришиңиз керек, жана көзөмөлдөп турушуңуз керек. Ошондо чоң адам болгондо, чоң инсан болгондо сизге рахмат айтат. Кээде балага жакпаган нерсени биз тыюуга туура келебиз. Чекти коюшубуз керек. Бул анын жакшы бактысы үчүн. Аны дагы бирок түшүндүрүп, жумшактык менен, сабырдуулук менен жетишибиз керек болуп калат.